буларга айткан жокпуз, келтабыз, биз барып тартабыз депчи. Азыр көрөлүк. Бул чынбы, жалганбы? Биз кызматтабыз деген сөзүң жагышпай калат да. Ал сен бизнес кылып атасың да. Кайдагы кызмат? Ошону тапты беребизби, кандай кылып? Жетекчиңиздер барбы? Анын үчүн Instagram баракчабызга жазылыш керек. Подписаны болуш керек. Жазылып, звонок кылып келиш керек. Канча миллиондук эле сыр болсо? 6 калганбыз да. Туугандар, ассаламу алейкум. 1-2 күн алдын мына Первада Мамонов клиникасында боюнда барларга УЗИни бекер кылып беребиз. Анан тиши ооругандарга тиштерин бекер жуузуп беребиз деп жарнама чыгарган эле. Эсиңиздерде болсо, биринчи болуп блогерликти баштаганда ошо биринчи, экинчи рекламалардан болуп бул жерде 3-4 жыл алдын тартып кеткенмин. Анан бул жердин УЗИлери аябай кымбат деп тартканбыз. Кийин дагы өзгөрдү деп тартканбыз. Азыр ошону толугураак бир айтып берейин. Мындай айтканда, буларга айткан жокпуз, келтабыз, биз барып тартабыз депчи. Азыр көрөлүк. Бул чынбы, жалганбы? Өтүп кетейин деп мындай. Тарттырганга негизи возможность берет экен өзү. Басыңыздарчы. Медицинский центр. Эгер болуп кете турган болсо, сиздерге бир аз дагы акцияларды, башкаларды сурашып сүйлөшөбүз. Мен биринчи бахила кийип алайын. Бахиланы кесип берем. Кийип алам. Кандайсыздар? 1-2 маалымат алган атайын келдик элек. Тапты беребизби, кандай кылып? Жетекчиңиздер барбы? Чакыра бересизби? Бул күтүү залы. Кыргыздардын клиникаларынын арасынан эң чоң клиникалардын бири. Анан жогорку билимдүү адистерден эмгектенет элебиз. Көп жол тартканбыз да бул жерде. Assalamu alaikum. Işleriniz yaptı. Айтпай келе бердик. Кече Instagram'dan видеоңуз көрдүм эле. Ошол жана акциялар чындаппы, же жөн эле кулакка терип койдуңузбу? Жаш кош келипсиз. Болсо реклама кылып коебуз, ачык элечи, тарта берейин. Кандай десең, заранее айтып койсоңуз да, кичине биз да даярдап не кылмак келдик. Ооба, туура эле. Реклама Instagram'дарда тартып аткан болчубуз, акция уюштуруп атабыз азыр. Кандай десем, мен Канча күнгө чейин акция эле, бул чындап бизден келе берсинби? ооба. Просто азыр акча жана тартыш болгондор деле көп экен да, боюнда барлар, ар кандай случай болуп. Ошол учур боюнча азыр мындай күтүүсүз болгон үчүн бир аз толкунданып атам. Капа болбойсуздар. УЗИ, боюнда барларга УЗИ акысыз жазылып келиш керек анын үчүн. И Instagram баракчабызга подписаны болуш керек. Ооба. Анан тиш жундуруу акысыз. Алар дагы подписаны болуш керек. И звонок кылып жазылып келиш керек. Кайсы күндөргө бекер же? Бир гана жума күндөрү. Тиш алуу только жума күндөрү. Тиш алуу да жума күндөрү. Акысыз. Деңиз бул жакка толгон да, акысыз УЗИ дагы жума күндөрү гана. Ошол анда УЗИ дагы жума күндөрү гана. УЗИ жанагы бул жерде эми чынын айтканда премиальный класстагы УЗИ аппарат бар. Эң мындай кымбат УЗИ аппараттардын бири десек болот да. Бул жанагы скринингтерди анан так аныктай турган аябай күчтүү аппарат. Жаңы алынып келинди. Мурункуда өзүңүз тартып кеткенсиз. Ооба, мен тартып кеттим. Ал дагы экспертный класстагы аппарат болчу. Эми медицина токтобойт экен да. Бул премиальный класс чыккандыктан бул жаңысын алып келдик да, ошол мекеничтерге кызмат кылсын деп. Демек бул жарнама, бул чындык. Бул чындык. Чынын айтканда жанагы урматтуу мекеничтер, туугандар келе бериңиздер, биз кызматтабыз деп туруп эле бардык нерсең платный болсо, биз кызматтабыз деген сөзүң жагышпай калат да. Ал сен бизнес кылып атасың да. Кайдагы кызмат? Ошону ойлонуп анан ушул боюнда бар эжелерибиз, карындаштарыбыз, жеңелерибиз болсо, ошол бекер УЗИ кылсак, менимче кызмат кылдык. Колду бериң автоматка. Дагы бир маселе, боюнда барларга скринингден бекер кылып бериң. Макул. Каттуу мындай акция болсун да, чындапчы. Элге пайда болсун да.
Кетти. Канча күн бою болот? 10 июнга чейин кылалы. Акцияны 10 июнга чейин кылганбыз. Сиздин суранычыңыз боюнча мында ошол боюндагыларга скринингди дагы баардык өзүнүн бекер. Айдын аягына чейин кылып бериңчи. Кандай дейсиң? Кетти. Туугандар, болсо болсун, ушу элге болсун чындапчы. Иштөө убактыңыз кандай? Бир көргөзүп бересиң мында чисто реклама. Азыр иштөө убактысын айтып коелу. 9-дан 7-ге чейин. Ошол жанагы айтып аткан жеримен улантып кетейин. Ошол тиш жулдуруу дагы бир акчасын алып же бир скидка менен кылсаң дагы бир келиңиздер кызматтабыз десең жашпайт деген оюм ошол да. Бекер акысыз жуулуп берели жума күндөрү. Укол, рентген, ошолордун баары ичинде. Анан бекер десе эле кызат кылбаңыздар. Баардык инструменттерибиз таза, стерильный. Бүт азыр көрсөтөм. Автоклав жанагыларда бар. Каяктан баштап көргөзүп бере аласыз? Азыр көргөзгөнгө болобу? Көргөзгөнгө болот, кабинеттерге кире албайбыз. Канча жылдык тажрыйбалары бар анан жана врачтардынчы. Бүгүн мисалы бул жакта процедурный кабинет деп коет, азыр кишилердин жүзү түшүп калат да. Тартпайлык деп. Анализ алына турган бөлүмчөсү бар. Анан капельница алышат, жана неврологический оору менен ооругандар, суу өткөндөр, ысык көл алам дегендер, ошолор ушул жактан капельница алышат. А бул жагыбыз кем бойлы ачпай эле коелу, бул жагыбыз гинеколог. Гинеколог. Канча жылдык стажы бар гинеколог? Гинекологубуз 20 жылдык стажы менен өзү дагы аябай опытный. Бизде только ошол колубуздан келишинче жакшы кызматта болобуз да. Жана ыраазычылык билдирип балалуу болуп жанакандар болдубу? Кандай 20 жылдык стажы бар экен? Андайлар чынын айтайын көп. Аллага шүгүр көп. Чынында биз мына Инстаграмды жакшы раскрутка кылганыбыз үчүн биз мындай публикага көп чыгарбайт экенбиз да. Анан азыркы орусча айтканда в мире блогинга дегендей цифровизация, искусственный интеллекттин артынан кууп жете албай калды да адам баласы. Ошол сыңары биз да бир аз да болсо өзүбүз жөнүндө маалымат берип чыгайлы дедик да. Бул жак рентген. Рентген кабинет. Тиштерди, жаактарды тартат. Пациенттер ошол УЗИ. Мактанган эң кымбат УЗИ ушул жакта болчу да. Мейли азыр киши бар экен. Канча миллиондук эле сыр болсо? 6 калганбыз да. Жакшы өнүгүп өсө берсин. Бул жагыбыз терапия кабинет. Врачтардын эс алуу кабинети. Бул жакта стерилизация кылган кабинет. Мынакей бүт ушул таптаза аябай кымбат аппараттарды алатчы. СВДМде бул стерилизация биринчи орунга коюлган медицинада. Эң талап боюнча. Кудай сактасын ичинде жуктурбайлы деп. Анан бул жагыбыз 25 жылдык стажы менен врачыбыз. Невропатолог. Невропатологический оорулар боюнча кайрылсаңыздар болот. Бул жак стоматология. Бул жак дагы стоматология. Азыр кабыл алып болуп аткан. Жүрүңүз бул жактагы. Бул жакта чейин барсаңыздар. Бул жак адамдар бар экен бул жакта да. Аял киши стоматолог бар экен да, аял стоматологдор. Аял киши стоматологдор дагы бар. Детский жазылып. Детский жок, бирок детский стоматологияны карайт. Жакшы, Актан ака ишиңизге келип, жакшы болду. Болсо ушул элге болду, мен оюмча ушул мекенеште бир-бирин таратып июндун аягына чейин тиш жулуу акысыз. Июндун товарларга аягына чейин УЗИнин баардык түрү акысыз. Анын үчүн Инстаграм баракчабызга жазылыш керек. Подписаны болуш керек, жазылып, звонок кылып келиш керек. Запись болуп келиш керек. Ооба. Жакшы. Июндун 31-ине чейин. Мына. Мейлида. Бул ишиңизге келип. Бул жагы дагы мен оюмча бир пайдалуу видеолордон болду деген ишеничтебиз. Негизи бул жактарга мен 2-3 жолу келип, жанагы кеткенмин. Келип өзүбүздөн көктөн өтүп жүрөт элек. Эми тааныш агабыз эле да. Тартып бир пранк сыяктуу кылып тартып коелук деген ой болду эле. Буюрса, мен оюмча жакшы оңунан чечилип, жакшы акциялар кылып берди. Келип ден соолукка кам көрүп кетсеңиздер болот. Москвада мен оюмча 3-4 жерде жана точкалар бар. Стоматология центрлери бар, стоматология центрлери бар. УЗИ гинеколог, урологдор деле бар беле? Канча жылдык стаж бар урологдун? 25 жылдык, стажы көбүрөөк дегендерге мына сунуштап кетмекчибиз. Аманчылык болсун. Первадан болжол 3-4 мүнөт эле мындай келгенде парковка кенен. Ассалам алейкум. Пайдалуу болду.